Тоңуробуз кагылды, сабагыбыз башталды. Билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге дүйнө караңгы. Андыктан билим алгын ашыгып. Саламатсыңарбы, сүйүктүү жалпы 2 класстын окуучулары. Силер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Сабакка керектүү окуу куралдарыңарды алып, ыңгайлуу отургула. Анда эмесе математика сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Сабагыбыздын темасы сандын 3/1 бөлүгү. Бүгүн сабакта сандын 3/1 бөлүгү жана аны кантип табуу керектиги жөнүндө билесиңер. Сандын 3/1 бөлүгүн табууга, салыштырууга үйрөнөсүңөр. Сандын бөлүгү жөнүндө билгениңерди түшүндүрүп айтып бере аласыңар. Сабагыбызды бул суроолорго жооп берүү менен баштайлы. Сандын бөлүгү кайсы амал менен табылат? Сандын бөлүгү бөлүү амалы менен табылат. 8 санынын 2/1 кайсы? 8 санынын 2/1 4. Анткени 8 санынын 2/1 8 менен 2-нин тээндиси 4-кө барабар. Санжарда 6 алма бар. Анын жарымын инисине берди. Санжар инисине канча алма берди? Бул барабардыктын кайсынысы маселенин чыгарылышы болот? 6 алманын жарымын табыш үчүн аны 2-ге бөлүү керек. Демек, 6 менен 2-нин тээндиси 3. Санжар инисине 3 алма берди. Сандын 2/1 бөлүгүн кантип табабыз? Сандын 2/1 бөлүгүн 2-ге бөлүү менен табабыз. Балдар, бизге кызыктуу тапшырма берилди. Көңүл буруп, түшүнүп отургула. 6 санынын 3/1 тапкыла. Кантип табабыз? Келгиле, 3 бурчтуктар менен эсептеп көрөлү. 3 бурчтуктардын саны канча экен? Ооба, 6. 6 3 бурчтукту бирдей сандагы 3 бөлүккө бөлгүлө. 6 3 бурчтукту 3-кө бөлсө 2. Демек, ар бир бөлүгүндө 2-ден 3 бурчтук бар. Аны мындай деп жазсак болот. 6 менен 3-түн тээндиси 2. Бул тапшырмада 6 санынын 3/1 бөлүгүн таптык. Сандын бөлүгүн табууда кайсы амалды колдондук? Сандын бөлүгү бөлүү амалы менен табылат. Демек, сандын 3/1-ин 3-кө бөлүү менен табабыз. 6 менен 3-түн тээндиси 2 саны 6-нын 3/1 бөлүгү. Эми бул маселеге көңүл бургула. 9 роза гүлүнөн 3 гүл десте жасашып, бир бөлүгүн терезеге коюшту. Терезеге канча роза гүлүн коюшту? Маселе эмне жөнүндө болду? Роза гүлүнөн жасалган гүлдесте жөнүндө болду. Маселеде эмне белгилүү? Маселеде 9 роза гүлүнөн 3 гүлдесте жасап, бир бөлүгүн терезеге койгондугу белгилүү. Эмне белгисиз? Бир гүлдестеде канча гүл бар экенин жана терезеге канча гүл койгондугу белгисиз. Белгисиз санды кантип табабыз? Ооба, алгач 9 розаны 3 топко бөлүп алалы. 1, 2, 3. Ар бир топто 3төн роза болду. Бир бөлүгүн терезеге коюшту. Кандай туюнтма түзөбүз? Аны мындайча жазабыз. 9ду 3-кө бөлсөк, тиинди 3. Барабардыкты окугула. 9 менен 3-түн тииндиси 3. Демек, розанын 3/1 бөлүгү 3 гүл. Терезеге 3 роза гүлүн коюшту. Демек, сандын бөлүгүн табууда бөлүү амалын колдондук. Сандын 3/1-ин табыш үчүн аны 3-кө бөлүү керек. 9 менен 3-түн тээндиси 3. Барабардыгында тиинди 3, 9-дун 3/1 бөлүгү.
Сандын бөлүгүн табууга дагы бир маселе иштеп көрөлү. Маселени окуп түшүнгүлө. 18 дептердин 3төн 1-ин иниңе берсең, өзүңдө канча дептер калат? Анда маселени тик бурчтуу таблицада көрсөтүп, чыгарылышын өз алдынча тапкыла. Максат тапшырманы мындай аткарды. 18 тик бурчтуктарды колдонуп, 3 саптан 6 мамчадан турган таблица түздү. 18 дептердин 3төн 1-ин табыш үчүн 18 менен 3-түн тийиндисин тапты. 18-ди 3-кө бөлсөк, тийинди 6. 6 18-дин 3төн 1 бөлүгү. Маселенин жообу 6 дептер. Кана балдар, максат туура иштедиби? Ооба балдар, максат инисине берген дептердин эле санын тапты. Маселеде дагы кайсы суроого көңүл бурган эмес. Өзүндө канча дептер калганын эсептеген эмес. Анда максатка жардам бергиле. Өзүндө канча дептер калганын кантип тапсак болот? Ооба, бардык дептерден инисине берген дептердин санын кемитебиз. 18 кемитилген 6 барабар 12. Демек, максаттын өзүндө 12 дептер калган. Эми маселедеги суроолорго толук жооп таптык. Маселеде 18 дептердин 3төн 1 бөлүгүн 3кө бөлүү менен таптык. Андан соң өзүндө канча дептер калганын, жалпы дептердин санынан инисине берген дептердин санын кемиттик. Мындай маселелерди кунт коюп окуп, түшүнүп, анан эсептөөгө үйрөнгүлө. Эми дагы бир маселеге көңүл бөлгүлө. 18 жаңы машина 3 автобазага бирдей таратылды. Ар бир автобазага канчадан машина алган? Маселенин чыгарылышын оозеки эсептегиле. Кайсы амалды колдоносуң? 18 бөлүнгөн 3 барабар 6 барабардыгы маселенин чыгарылышы болобу? 18 менен 3-түн тийиндиси 6 барабардыгы маселенин чыгарылышы болот. Себеби сандын 3төн 1 бөлүгүн табыш үчүн ошол санды 3кө бөлөбүз. 18 машинаны 3 автобазага 6дан тараткан. Эми балдар, жообу көбөйтүү амалы менен чыккандай, бул маселеге тескери маселе түзгүлө. Ойлонобуз. Текшергиле. Жаңы келген машиналарды 6дан 3 автобазага беришти. Бардыгы канча машина таратылган? Силер түзгөн маселе да ушул сыяктуу мазмунда болду деген ойдомун. Анда маселени чыгаргыла. 3 менен 6-нын көбөйтүндүсү 18. Маселенин жообу көбөйтүү амалы менен таптык. Анткени 3 автобазага 6дан машина таратылды. Бул тапшырмада сандын бөлүгүн бөлүү амалы менен таптык. Башкача айтканда, 18 машинанын 3 автобазага 6дан таратылганын билдик. Ал маселеге тескери маселе түзүп, көбөйтүү амалы менен маселенин жообун таптык. Башкача айтканда, 3 автобазага 6дан 18 машина таратылганын билдик. Балдар, кийинки тапшырмага көңүл бургула. 12 сантиметр түз сызык сызгыла. Ал түз сызыктын 3төн 1-ин тапкыла. Эми өз алдыңарча 12 сантиметр түз сызык сызгыла. Ал түз сызыкты тең 3кө бөлгүлө. Ар бир бөлүккө канча сантиметрден тиет? Ар бир бөлүккө 4 сантиметрден тийди. Канча сантиметрди бөлдүк? 12 сантиметрди бөлдүк. 12 сантиметр канчага бөлүндү? Ооба, 3кө бөлүндү. Ар бир бөлүгүндө канча сантиметрден бар экен? Ар бир бөлүгүндө 4 сантиметрден бар. Демек, 12 сантиметрди 3кө бөлсөк, тийинди 4 сантиметр болду. Ал 12 сантиметр түз сызыктын 3төн 1 бөлүгү 4. Кийинки тапшырмабыз ой жүгүртүүгө карата болот. Бул кайсы фигура? Тик бурчтуу төртбурчтуктар. Биринчи тик бурчтуу төртбурчтукту тең 2ге бөл.
Экинчи тик бурчтуу төрт бурчтукту 3 бөлүккө бөлгүлө. Үчүнчү төрт бурчтукту 4 бөлүккө бөлгүлө. Бул фигуралардын бөлүнгөн бөлүктөрүн бирден бөлүктөрүн боёйбуз. Эми ушул боелгон бөлүктөрдү салыштыргыла. Эмнени байкадыңар? Кайсы фигуранын боелгон бөлүгү чоң? Ооба, биринчи фигуранын боелгон бөлүгү чоң. Анткени тик бурчтуктар канчалык көп бөлүккө бөлүнсө, бөлүнгөн бөлүктөрү ошончолук кичирейди. Бирдей 3 тик бурчтукту ар кандай бөлүктөргө бөлдүк жана ошол бөлүктөрдүн ар бир бөлүгүн боедук жана салыштырдык. Бул туюнтманы жазгыла. 7 жана 12-нин суммасынын 2ден 1-ин тап. Кандай туюнтма жаздыңар? Ооба, кашалуу туюнтма. Кашалуу туюнтмада амалдарды аткаруу тартибин эстеп, туюнтманын маанисин тапкыла. Кашалуу туюнтмада кашанын ичиндеги амал биринчи аткарылат. Демек, 5 менен 7-нин суммасы 12. 12-ни 2-ге бөлсөк, тиинди 6. 6 саны 5 менен 7-нин суммасы 12-нин 2ден 1 бөлүгү. Эми бул туюнтманы окугула. 5 жана 7-нин суммасын 3дөн 1-ин тап. Бул туюнтманын маанисин өз алдынча эсептегиле. Текшергиле. 7 менен 5-тин суммасы 12. 12 менен 3-түн тииндиси 4. 4 12-нин 3дөн 1-и экендигин байкадыңар. Ооба, 2 туюнтмада тең 5 менен 7-нин суммасын табыш керек. Бирок, биринчи туюнтмада сумманын 2ден 1-ин, экинчи туюнтмада сумманын 3дөн 1-ин таптык. Анда туюнтмалардын маанилерин салыштыргыла. 6 чоң 4төн. Демек, 12 санынын 2ден 1 бөлүгү 12 санынын 3дөн 1 бөлүгүнөн чоң болду. Сабагыбызды бул тапшырмалар менен жыйынтыктайлы. Сандын 3дөн 1 бөлүгүн кантип табабыз? Ооба, сандын 3дөн 1 бөлүгүн 3кө бөлүү менен табабыз. 27 санын 3дөн 1-ин тап. 27 санынын 3дөн 1 бөлүгүн табыш үчүн 27 санын 3кө бөлөбүз. 27 менен 3-түн тииндиси 9. Демек, 27 санынын 3дөн 1 бөлүгү 9. 10 жана 8 санынын суммасын 3дөн 1-ин тап. Алгач 10 менен 8-дин суммасын тапсак, ал 18. 18-ди 3кө бөлсөк 6. Демек, экинчи варианттагы барабардык туура келет. 10 жана 8 санынын суммасынын 3дөн 1 бөлүгү 6. Бала бакчада 30 литр сүттүн 3дөн 1-инен эртең мененки тамактанууга ботко жасашты. Ботко жасаш үчүн канча сүт керектелди? Төмөндөгү барабардыктардын кайсынысы маселенин чыгарылышы болот? 30 санынын 3дөн 1-ин табыш үчүн 3кө бөлүү керек. Демек, 30 бөлүнгөн 3 барабар 10 барабардыгы маселенин чыгарылышы болот. Бүгүн сабакта эмнени үйрөндүк? Сандын 3дөн 1 бөлүгү жөнүндө билдиңер. Сандын бөлүгүн табууда бөлүү амалы аткарылат. Сандын 3дөн 1 бөлүгү санды 3кө бөлүү менен таптык. Сандын 2 бөлүгүн жана 3 бөлүгүн таап, салыштырууга үйрөндүңөр. Бирдей сандын ар кандай бөлүгүн табууда бөлүүчү кичине болсо, тиинди чоң сан. Тескериче, бөлүүчү чоң болсо, тиинди кичине сан болот. Сандын бөлүгү жөнүндө билгениңерди кайра түшүндүрүп айтып бере алдыңар. Балдар, эми сөзүмдүн аягында билимди сатып албайт, аны казып алат дегендей, ар бир сабакта алган билимиңерди эсиңерде бекем сактап, турмушуңарда колдонууну үйрөнгүлө. Кийинки сабактан көрүшкөнчө,
сак саламатта болгула.